Самаркандек жалпы дарыгерлер практикалык борборунда облустук кургак-учукка каршы күрөшүү кызматынын адистери тарабынан калкты кургак-учук илдетине каршы скринингден өткөрүү иш-чарасы уюштурулду. Текшерүүнүн өзгөчөлүгү жасалма интеллект технологиясы менен жабдылган заманбап аппараттын жардамы аркылуу жүргүзүлгөндүгүндө болду. Скринингден жүрүшүндө жалпысынан 200-гө жакын жаран текшерүүдөн өттү. Анын жыйынтыгында 5 жаранда кургак-учуктун белгилери байкалып, кошумча медициналык кароодон өтүү сунушталды. Алар тереңдетилген текшерүүгө жөнөтүлдү. Дарыгерлердин айтымында мындай текшерүүдөн өзгөчө кант диабети менен жабыркаган жана узак убакыттан бери гормоналдык дары-дармектерди колдонуп жүргөн жарандар үзгүлтүксүз өтүп турушу зарыл. Эске салсак, жарандарды кабыл алуу жана текшерүү акысыз жүргүзүлүүдө. Мындай пландуу скринингдер Самаркандек айыл аймагынан тышкары Баткен районунун башка аймактарында да улантылары белгиленди. Баткен областық кургак-учукка каршы күрөшүү борборунун адистери план боюнча Самаркандек айылынын бардык айылдарын кыдыруу менен кургак-учукка скрининг жасап жүрөбүз. Бул деген кургак-учукту алдын алуу максатында. Өзүбүзгө азыр Баткен областық кургак-учукка каршы күрөшүү борборунда жасалма интеллект портативдүү рентген аппаратыбыз бар да, ушуну менен баягы кургак-учуктун тобокел топторуну кароо жүргүзүп жүрөбүз. Бул деген баягы кант диабети менен ооруган, өпкөнүн өнөкөт оорулары, көп убакытка гормоналдык дары каражаттарды ичип жүргөн бейтаптарды кургак-учукка кароо жүргүзүп жүрөбүз.